Саламатсыздарбы? Бул видео сабагыбызда биз блог алып баруу блог жөнүндө сүйлөшмөкпүз. Блог деген бул англис тилинен күндөлүк деп которулат да. Күндөлүк биз өзүбүз жазып туруучу ойлорубузду камтыган китепчени ошо блог деп атайбыз да. Бул блог онлайн да, бул интернетте турган сиздин күндөлүгүңөр. Бул күндөлүгүңүз менен эмне өз ойлоруңарды досторуңуз жана башка адамдар менен бөлүшсөңүз болот да. Блог аркылуу коомдо болуп жаткан ар кандай ар түрдүү маселелерди, аларга карата болгон көз караштарыңыздарды башкалар менен бөлүшсөңүз болот. Көпчүлүк адамдар блог алып барган адам журналист болушу керек деп ойлойт да, бирок журналисттик билимиңиз жок болуп туруп деле блог жазып алып барсаңыздар оңой болот. Блог бул биздин интернеттеги бул сиздин интернеттеги өздүк аянтчаңыз. Кызыктуу блог алып барган адамдын окуучулары болот. Алар чыдамсыздык менен автордун кийинки жазган маалыматтарын күтүп турушат. Блогдун интернетте болуусунун дагы бир жакшы жагы бар да. Ал сиздин блогуңузду социалдык тармактар аркылуу жарнама кыласыңар. Сиздин маалыматыңызды тааныган жана тааныбаган адамдар окуп, сиздин кызыктуу ойлоруңузду окуган адамдар көбөйөт. Демек бул өзүңөрдүн бизнесиңер болобу же болбосо өзүңөрдүн жекече оюңар бир нерсеге болгон мындай болот да. Фейсбукка жазып койгон жакшы, бирок ал бир жылдан кийин таппай каласыздар да. Ал каякта экенин аны издеш керек. Ал эми блогдо эч качан жоголбойт, өзүңөрдүн оюңар ошол жерде сакталат да. Демек ошол жагын алганда абдан керектүү нерсе да бул. Бул платформалар негизи көп. WordPress бар, Tumblr, LiveJournal. Мен азыр силерге WordPress менен Tumblr'ды көргөзүп берейин. Бул WordPress платформасы. Карасаңар, дүйнө жүзүндө 29% сайттар бул WordPress'те иштейт дейт да. Бирок бул создание сайт болгону менен дагы тиги блог деп атпай, өзүңөрдүн оюңарды берсеңер болот дейт. Дүйнө жүзүндөгү эң чоң авторлордун жана онлайн блогдор, заведите блог дейт. Ушул жака WordPress.com'го кирип, анан блог баштасаңар болот да. Бул бекер негизи. Для начала используйте один из популярных тем. Теманы тандайсыңар дагы, андан ары кете бересиңер. Мисалы, мен кайсыны тандайлым, аны тандап туруп, андан ары введите название, блогдун атын жазасыңар, андан ары кете бересиңер. Мен мисалы өзүмдүн WordPress блогум бар, мен азыр кайра дагы жолу катталбай эле коеюн, мен өзүмдүкүн көргөзүп берейин андан көрөң. Тие жанады, өзүңөр көрбөдүңөр мына WordPress.com'до, мисалы өзүңөрдүн домениңер жок болсо деле, бекер бул WordPress-тикин колдонуп, өзүңөрдүн атыңарды жазып, WordPress.com бул бекер иштей берсеңер болот экен да. Демек бул блог посттордун негизи эле азыр көргөзүп берейин, кандай блогдор бар. Бул өздүк сайтыңар, өзүңөр карагандай эч бир мындай коркпой туруп, жасаганга, мындай жазганга, реклама кылганга абдан өтө ыңгайлуу да. Анан бул блогко кириш үчүн өзүңөр бул жерге эле өзүңөрдүн постуңарга киргенде админ деп жазып туруп enter басасыңар. Ошондо өзүңөрдүн аккаунтуңарга киргиле деп атат. Мына ошентип логин паролуңарды жазып, андан соң логин деген киресиңер. Паролуңар менен киргенде ушундай болгон дашборд деп коет. Бул административный консоль чыгат да, административный консоль. Демек бул жерден сиздер өзүңөрдүн негизи мына quick draft деп атпайбы, ушул жерге эле тема жазып туруп, анан баягы жазып ийсеңиздер болот, тезирээк. Же болбосо могул жерде үстүндө write деген жер бар. Бул тиги блогду жазуу деген түшүндүрөт. Бул жерге темасын жазып, мисалы менин блогум же болбосо ноябрдагы долбоорлор деп, анан бул жерге текстти жазып, жана сүрөттөрдү кошсоңуздар болот да. Бул жерде add content деп турат. Мисалы медиа,
бул медиа болсо эмне сүрөт. Буяка сүрөт жүктөп аласыңар. Мисалы бул жүктөлгөн сүрөт деп коелу. Insert сүрөттү койпой деген түшүндүрөт да. Демек сүрөттөрдү коюп, андан кийин эң астында же болбосо бул жерде publish деген турат. Ошолду бассаңар бул чыгып калат да. Өзүңөрдүн блогуңарга кошулуп калат. Жана бул жерде категориялар бар. Жанагы кайсыл жана ушул жерде мына Facebook'ка бөлүшсө болот, болбойт. Стандарттары ошолордун баарын ушул жерден карап чыкса болот. Мисалы превiew дегени бул кантип көрүнөт силердин блогпостуңар. Тиги телефондо кандай көрүнөт, бирөө телефон менен караса. Ушул сыяктуу бүт баарын карап туруп андан publish басып койсоңор. Мен азыр publish баспайм дейм, анткени бул блогпост даяр эмес азыр. Жүктөгөнгө даяр эмес. Демек бул WordPress.com экен. Мен силерге көргөзүп берип аттым. Ошол блогпост чыккандан кийин аны Facebook'тан бөлүшүп койгонгуңар туура болот да. Кийинки карай турган темабыз бул болсо Tumblr деп коет, tumblr.com. Бул да абдан ыңгайлуу жанагы блогпосттордун бири. Мен азыр электрондук почта жазып бергенден кийин сөз жазып бергенден кийин ушундай болуп ачылат. Мына жакшы жери эмне? Текст. Тез текст жаза коесуңар бул жака. Же болбосо текст болбосо азыр фото эң эле ыңгайлуу. Телефондон тарта койсоңор болот, же болбосо интернеттен кошо койгонго цитата, код дегенди, ссылка, линк, чат, аудио, видео жаздырса болот. Анан ошол сиздин мурун жазып жүргөн нерселериңерге барат да. Бул азыр ким экен? Мисалы бул сизге сиздин мурдагы жазган блогторуңардын баары ушул жака сакталып кала берет да, Tumblr'да. Мен мындай көп колдонот элек болчумун, бирок блогко күндөлүк, онлайн күндөлүк катары колдонгонго абдан ыңгайлуу платформалардын бири да. Анткени сиз смартфондон ушул колдонмону көчүрүп алып Tumblr'ды, анан ошол колдонмо аркылуу колдонгондо да абдан ыңгайлуу. Сиздин жазган нерселериңер эч жака жоголуп кетпейт. Жана бир конкреттүү жерде сиздин азыр мисалы неменен карап көрөлү да. Мына тынч Tumblr.com өзү ушул жерден көрүнүп турат. Эч жака жоголуп кетпейт да сиздин жазган постторуңар. Ошондуктан бул абдан ыңгайлуу блог платформа деп айтат элем. Жана тез болот да. Башка блог платформаларга караганда колдонуу абдан эле жеңил. Демек ошо Tumblr.com'ду дагы сиздерди иштеп ушунун үстүндө иштейт деп ишенем. Ошону менен азыркы бүгүнкү боло турган видео сабагыбыз соңуна келип жетти. Чоң рахмат.